Ассаламу алейкум, Мусту каналдың катталуучулары. Бул өзгөндөгү таксырдын үйүндөгү видеодон экинчи чыгарылышты сиздерге баштоонун алдында турабыз. Бул чыгарылыш азыр суроо жооптор болот жана медет таксыр тайларды, аттарды аябай жакшы тарбиялаптыр, өзүнө келтирип коюптур. Ошолор боюнча сиздерге аз-маз көргөзөлүү туугандар. Андыктан биздин канал менен чогуу болуңуздар. Аттар кандай тарбияланды? Будан 1 ай мурун келген аттар. Ошолор боюнча чыгарабыз. Сиздер берген суроолорду беребиз. Таксыр менен чогуу. Таксыр, мына тайды канча күн мурун алдыңыз эле? Алып кеп беришкен. Өткөндө Суеттен чыкты го. Ошондо бир айга бөлө элек толук, а? Азыр аракеттин кылып тайларды мүмкүн болушу аракет болду. Ушул тай биринчи келгенде гамаш деп коюп, бул жака гамаш экен эле. Азыр өтө тегиз жүрүп калып турат, түптүз, а? Ордунан чуруп калгандарын азыр таптап атабыз. Булдан нары дагы профессионал түрдө чыгарга аракет кылабыз иншалла. Ушуларды күндө неме кыласыздар, мындай кросс сыяктуу кылып, а? Күндө отработка. Күндө отработка. Балдарыбыз Спортсменди даярдагандай кылып эле, а? Балдарым ушулар менен алек саар кеч ушуну бастырат, поворотторун сүздөлүп. Азыр кара катпытта үйлөнүп не болуп калганда. Чоң атта эле неме болуп калып бул, а? Жакшы. Биринчи келгенде. Биринчи келгенде мен да буну көрүп калгам. Ушундай жактары бар эле, бирок этин таштады, бирок үйлөнүшү алдыга карай жакшы результатта болуп атат да. Дагы 1 айдан кийин ушул ат кандай болуп калат? Ушул тай. Иншалла дагы будан да жакшы Будан да жакшы болуп калат, а? Жакшы болуп калат. Кеңири азыр мисалы буну апарып, кеңири багып минсе боло берет да. Мисалы да бир аздан кийинчи, 1 айдан кийин ат катары мине берсе болот, бүтүн үйлөнүп. Дагы аз-маз дагы бар. Аз-маз бар, бирок Бар. жыйынтык жакшы экен, а? Жыйынтык результат жакшы болуп атат да. Результат жакшы экен туугандар. Мынакей басып кетип атканын караңыздар, эч кандай каптал, аркага басмай деген жок туугандар. Түп-түз. Мынакей караңыздар. Ушундай тайдан канча келди эле? Аттардан. Аттардан дагы келгендери бар азыр. Алар да тартып көргөзөбүз, а? Алар тартып көргөзөбүз азыр. Өнөрлөрү кандай өнөр болуп калды экен? Сол жактары бурулгандары. Бурчу буруп көрчү. Негизи буруп. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Эгерде сизде болсо дагы алып келсеңиздер болот. Медет аканын коросу кеңири, сиздин тайыңыз батат туугандар. Мынакей экинчи тайды. Мынакей туугандар, экинчи тай. Бул кандай, Бишкектен келген дедиңизби? Бишкектен келди. Аябай семиз акыбалда келген. Бирок буну кичине эмне кылдык? Тарбияладыңыз. Туруп бергенчи тарбиялап эмне кылдык? Кичине этин таштайт, бул жаш малды. Анан кичине жесткий мамиле кылабыз деп айтпадыкпы башында? Баягы спортсменди тарбиялагандай эле да, а? Жесткий мамиле кылдык. Биринчи бул тай келгенде только аркага жүрөт, алдыга жүргөн вообще билбейт эле. Эч баш бербейт эле. Азыр эми биз кичине результатыбызды көрүңүздөр. Аз болсо дагы көрүңүздөр. Кеп балам бир несин көргөзсү. Мынакей аркага жүргөн тай уже только вперед болуп калыптыр туугандар. Мына. Бул жактан бул жака түзө деген болом. Түз. Буга келгенде канча болду эле, таксыр? Бунун келгенине 15 күндө болчу, кана? 15 күндө ушунчалык деңгээлде үйрөнүптүр да. Ушундай деңгээлде, бирок дагы бар, дагы профессионал түрдө аябай сонун кылып тарбиялап берген аракет кылабыз. Бунун жашы канча экен? Бул эми кунан чыкты. Кунан чыкма экен да? Бул Бишкектен алып келип берди. Бишкектен алып келип берген. Бай көргөн эле го башында келген тайлар. Ошол тайдын бири. Мынакей туугандар. Азыр канча тайды атты тарбиялап атасыз? Азыр 5-6 болду. 5-6 болуп калды. Азыр пока үшөөнү гана башка жерде эле, алар жамгырга байланыштуу, алар келбей калды. Ушул жердеги болсо да көчөтүп коелу. Элдерге результаттын көргөзүүнү. Эсине да айтканбыз да, биз аябай жесткий мамиле кылабыз, бир эти кайтат, анан тарбия кылып, кайра оңолтуп, кайра колуна беребиз иншалла. Ээси сиз эгер көрүп атсаңыз, мынакей сиздин тайыңыз аябай жакшы, только вперед болуп калыптыр. Эч кандай кыжалатчылыгы жок эле. Ойлонбой жүрө берсеңиз болот. Бирок бул курч жакшы жылып калат иншалла. Келечеги жакшыбы? Келечеги жакшы. Мынакей.
эмнелери баштары дагы оң жакка сол жакка кеңири бурулуп калды. Ошо негизи ошону түздөрдө атталганда негизи атты тарбиялоо да. Бир повороттон буруп койчу балам. Ордун. Азыр элдер аябай көп суроо берди, ошолорду да сизге берем элек, Сол жака дагы повороттору баары даярдалды. Эми дагы аз маз бар. Буну жакшы түрдө тарбиялап беришибиз керек. Мынакей достор, туугандар, көрүңүздөр. Сиздерде эгер ушундай баш бербеген аттар болсо алып келсеңиз, сизге жакшы кылып тарбиялап берет таксыр. Өзүнүн тарбиясын жакшы кылып берет. Мынакей 3-чү тарбияланган атты тартып көргөзүп атабыз сиздерге. Бул деле бир ай болуп калды келгенде таксыр. Жакындап калды. Бул дагы Бишкектен келди эле. Бул дагы басышын билбейт эле, бир жагынан кетип калчу, дубал жаккачы. Дубал жактарга эле кашаларга кирип кетчү. Басышын билбейт эле, бир жакка сүрүп кетчү да, гамаш дейт го, ошол сыяктуу. Капталдап. Капталап кетип калчу да. Азыр мына баскандарын караң. Даже тегиз, тегиз. Кел, бул жагы бир узат чаап койчу. Ордунан атылышы да жакшы болуп калыптыр, таксыр. Ордунан атылышы жакшы болду. Оң жакка, сол жакка кеңири бурулуп калды. Ээси көрсө деле ыраазы болду. Мисалы үчүн мен ушунун ээси болсом ыраазы болмокмун да. Дагы бар, дагы профессионал түрдө дагы тарбиялап беребиз иншалла. Кел, ордунан поворот кылып койчу. Бунун жашы канча эле? Бул 3 жаш. 3 жаш, Куман экен да. Бышты. Бышты. Ордунан бурулганда жакшы болуп калды. Күчтүү жылкы экен аябай. Тарбияны жакшы беришиз таксыр. Мындай секейин бастыры мындай бургун. Эмне көрсүн. Ээси, ээлери көрсө Разы болуш керек да. Жок, эми разы болсо керек. Ошо биринчи келгенде сemiz эле аябай несине келтирдик. Аллага шүгүр. Азыр ушу жем жеп атабы азыр штабта? Азырдан жем жеп атат. Азырдан, Азырдан 3 килограммдан жем берип атат. Муну чоң жем жеп жүрүшкөн экен. Мына кадимки жөнөкөй минип жүргөн аттай болуп калды. Аллага шүгүр. Жакшы болуптур, Ордунан атылышы да күчтүү экен бул аттын. Ордун ата турган бул тарбия ушундай болот. Күндө 2 мал отработка кылдырабыз. Күндө саар кечпи? Саар кеч балдар менет. Эч кандай капталдоо деген жок экен азыр, Анда эчтеке калбады. Жакшы таксыр. Аллага шүгүр. Мен бул Азаматсыз. аракет кылып атабыз. Ишеничине. Элдин ишеничин главный акташ керек да. Сизге ушундай ишенип бергенден кийин мынакей караңыздар. Тарбияланып бериптир таксыр. Так, болду балам, секей. Ушул биздин результаттар. Результат жакшы экен таксыр. Кушунуңуздан жазбаң, элдерге жардам бериң, аттарын үйрөтүң дегенде. Ал сиздерге дагы суроолор бар, ошолорду берем. Мынакей таксыр сиздерге кичине суроолор бар эле. Мына жагына байланыштуу машинанын ичинде эле берейин суроолорду, тынчыраак кылып. Макул. Мисалы үчүн мындай Питерден бир байке жазган экен. Кандай жылкыга кандай жемге жумуртканы аралаштырып берет дейт. Эми негизи арпага аралаштырып берет да. Бирок жумуртканы 2 асыйдан нары бериш керек. 2 асыйдан нарыбы? Себеп сүйөгү катыгандан кийин берсе, ошол сүйөккө пайдасы бар да. Мисалы 2 асыйга чейин бербеген жакшы болот. Себеп сүйөктүн өсүшүнө бул зыян кылып коюшу мүмкүн. Сүйөктү катытып коет да. Жумуртканын неси ошондой. Сүйөктү катырып коет экен да. Мүмкүн болсо ошол атка жумуртканы берип, сууткан малда берсе, аттын чырайына ham жакшы жагы бар. Чырай чыгабы? Чырай чыгат. Кыска жооп бердиңиз, рахмат. Анан дагы бирдекени айтып кетишке болот. Эстин баарындачы. Мен мына Түмен шаардан мага бир жигит чыкты. Мына биздин жаныбызда айрылган инилерибиз болот. Майрамбек деген бала. Ошол жерде улак уюштуруп атыптыр. Мына 9-майда улак берип атыптыр. Ошого баардык кыргыз жигиттерди чакырды да улакка. Мен бул жигитке мен ыраазычылык билдиргим келет да. Бул жигит азамат. Ошол нерсени уюштурганыңа ошо кыргыздын жакшы жактарын ошол жактан көргөзгүлө. Балдар, жигиттер, кыргыздын жигиттери ынтымак болгула демекчимин да. Ошол жигит Майрамбек деген бала экен. Ошол балага түздөн түз зона кылып чыксаңыздар,
аттар бар экен. Ошо улактарга аттарды алып улак чаап турсаңар жакшы болот да. Мен аябай угуп алып, мен аябай сыймыктандым. Мен ошо кыргыздын жигиттери ошол жерде уюшулуп улак баштаганыначы. Улакка кызыккан жигиттеримде түмөндөн эле комментариядан чыгып атасыңар, жак жактан сурап ошол жерге барып улак чаап турсаңар болот. Майрамбек деген баланы баары көп эле тааныйт экен, бири-бирине сурагыла Өзгөн районунан, Жыланды айылынан болот. Майрамбек деген балачы, ошол балага сөзсүз телефондошуп, улак чаап турсаң, чоң сарай салып атыптыр. Ошо улак чаап турууга жигиттер. 9 майда улак болот экен, а? Түмен шаарында. Түмен шаарында. Мени чакырды эле улакка келип кетиңиз деп. Мен убактым тар үчүн бара албадым. Эгерде барсаңыздар, урушпагын, талашпаңыздар, бири-бириңизди урматтап, ошол жерде улак чаап жүрсөңүздөр, бул жакта туруп биздин төбөшкө көтөрүлөт да. Рахмат. Значит, улакка барыңыздар туугандар, 9 майда Түмен шаарында Майрамбек ака улак берип атат экен. Түменде жашаган кыргыз мусулман бир туугандар барыңыздар туугандар. Майрамбектин телефонун таап, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Баары эле тааныйт экен Майрамбекти. Описанияга калтырып коебуз, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Экинчи суроо ошол эле аке кайра берген экен. Карабайыр жылкысы кайсы элдики дейт. Бул спор болуп атат биздин арабызда деп ошондой неме болгон экен. Бул спор кылбаса деле болот да. Менин оюмдачы, бул эми биздин мына негизги мусулман эл мына айтып атпаймынбы? Казакстан менен эмне көп талаштап турат экен да, кыргыздардачы. Биз кыргыз менен казак ким? Биз бир тууган элбиз, бир атадан таркаган элбиз да. Ошол эле бир эле жылкы. Анан ал тилибиз гана аз-маз айырмаламаса, атак бир тууганбыз. Өзбек туугандар, Каракалпак туугандар, баарына ушул жылкы болгон да, мына Союз малыга чейин орустардан келип аргындашылып калган жылкылар аз кездешип кетти. Ал Карабайыр жылкы азайып баратат да. Мен ушундай кылмакмын, баарыбыздын эле жылкыбыз депчи. Бөлүштүн кереги жок, а? Бөлүштүн кереги жок. Рахмат. Ошол эле эке дагы берген экен. Данчак менен Карабайыр аргыны таза кандуу жылкы эч качан болбойт депчи, же болобу? Данчак менен Карабайырдын аргындашылган, мисалы үчүн кулуну таза кандуу болобу же болбойбу? Жок, таза кандуу болбойт да. Ал Данчак деген ал өзүнүн породасы, Карабайыр. Эгерде менин аралашмасы, эгерде кыргыз бээлерге койгон болсо, Данчак породасында эми аралашмай туулуп калат да. Эгерде кайсынын генасы күчтүү болгон болсо, ошол жагы уруп кетет да. Значит, таза кандуу болбойт, а? Жок, болбойт. Таксыр, жанакы WhatsApp'тан бир сүрөт көргөздүм го сизге. Көзүнө бир сөөлгө окшогон нерсе чыгыптыр да. Ошо алган кезинде кичинерээк эле дейт. Азыр ошо чоңоюп кетип атат экен да. Бул сиз сакайтып бере аласызбы? Мен аны сакайтам деп 100% айта албайм. Себеби мен вет врач эмесмин, биринчиденчи. Экинчиден аны сакайта турган жолдору бар. Эгерде ал не деп коет да, мисалы ургач эркек болуп аталат да. Эгерде эркек сөөл болгон болсо, аны сөөлдүчү, аны жолдору бар. Анан сакайса болот. Эми негизги нерсе биринчи Алладан, Аллага таянып гана кылыш керек да. Себеби баардыгы Алланын өкүмү менен болот. Анан сакайтканга аракет кылса болот. Сакайса аракет кылса болот да баардыгы. Сакайтса болот, а? Колуңуздан келет. Иншалла аракет кылабыз. Дагы бир суроо келген экен. Ат жөтөлсө эмне кылуу керек дейт. Ат жөтөлгөн болсо, мисалы биздин медицина жакка албаганда, биздин ата бабалар атты жөтөлгөндө, булар жөтөлбөсө деле мындай неге үйрөтүп койсо болот да жылкыны. Койдун өтү бар го. Өтүн алып, кургатып, жүгөнү оозурукка салып туруп, асып койсо 1 сааттан. Ошол нерсе жакшы жагы бар. Эч бул зыяны жок. Өттүнчү. Койдун өтүн, а? Койдун өтүн. Оозурукка неме кылып коюш керек? Оозурукка илип койсо 1 сааттан. Ошондо эгерде жөтүп аткан болсо, ошо 3 өттү алып туруп 3 күн кылып койсоңуз, ошол жакшы чоң жардам бар. Рахмат таксыр. Колуңдун ичи катыса эмне болот? 2 күндүк колуңдун ичи катыса. Эми ал колуңдун ичи катыса баягы неден болот? Энесинен болот, основнойчу. Сүт ичүүсүнөн, ошол сыяктуу нерселерден болот. Эми ар кандай болуп калышы мүмкүн. Например,
сүт ичпей калып туруп калышы мүмкүн. Эми ошолго мисалы дополнительный ошо кулундар көп адамдар кулунда туулганда өлтүрүп алып атыптыр. Кээде энесинин сүтү уузу начар болуп калышы мүмкүн да. Ошо дополнительный мисалы биздин жарма деп коет го. Ошолорду жакшы кайнатып туруп, ошону кошуп берсе, бул жардамы бар. Жылкыгачы күч берет да. Ошондой жактар кылса жакшы болот. Рахмат таксыр. Атты тандоодо эмнесине көңүл буруш керек? Аттын тандоосундабы? Тандоодочу. Тандоодо мен негизи айтып эле кетким келет бир нерсени. Эгерде ким үйдөн жылкы алган болсо, ал жылкыны чын жүрөгү менен алган болсо, ал жылкы эч качан арка калтырбайт, жылкыда береке болот. Эгер бир жылкы жакшы чыккан болсо, бир семьяны чоң состояние көтөрүп коюшу мүмкүн да. Буга деген мээрим болуш керек. Анан деген бул жылкыны алсам деп эч сомнение кылбай алыш керек да, жактырган жылкынычы. Бул жылкы айтат го, жылкы байлаган жерде жин шайтан болбойт дейт. Жылкыны бакканыңда соогу жазылат, сага чичип, мисалы болгун сидиктерин дейт, акыретте таразага коюп сурак сооп кот жазылат дейт да. Ошон үчүн жылкынын тилеги жакшы. Эгер алганса чын жүрөктөн алган болсоң, жылкы сөз жакшы чыгат. Мисалы айтып коет го, кичинекей жылкам жүрөгүнө карап, чоң жылкам жүрөгүнө карайт дейт да. Жылкыны чын көңүлү менен алыңыз. Ошондо сизге береке болот. Рахмат таксыр. Ат грипп болбош үчүн эмне кылыш керек? Ат грипп болбош үчүн эми ат ар кандай бир шамалдап калып сако деп коет да. Сако, Көбүнчө сквозняктан болуп калат, шамал неден болуп калат, эми сарайда турганчы. Бул ар кандай, мисалы жаз болду го, азыр көп аттар азыр жүтүлөт да. Жаздачы. Анан баягы мен айткан чараны колдонуп атка бир айда бир берип койсо деле, бирден берип койсо деле жакшы болот да. Рахмат ака. Улакка баруудан алдын канча жем бериш керек? Улакка баруудан алдын эч качан жем бербеш керек. Жем бербеш керек Эртең ба? менен курсагын, мисалы түнү жем берип, кичине чөп берип асып коесуң го. Саат 6-7ге чейин эртең мененки аскандан кийин жүгөн салып аскан жакшы болот да. Ат жатпаш керек, башын өйдөрөөк кылып туруш керек. Тике кылыш керек экен да. Тике болот. Анан кийин 6-ларда туруп, 1 сааттай отко уруп, суу берип туруп, кайра атты асып коюш керек. Анан ошо булакка минип кете бериш керек. Ол көбү ошентип жем берип алып кетип, көп аттарын бузуп алып атат да. Рахмат таксыр. Мына дагы бир акыркы суроо калды. Кара байыр жылкысын кантип билебиз? Ошо кара байыр жылкы экен. Кара байыр жылкы бул жумурураак болот. Башы андай деле чоң болбойт. Башы мурту эле болот, бирок көчмөр деп коет да. Ошо сыяктуу болот. Анан путу колу несике, мисалы негизи кара байыр жылкы бизде мурун аябай эле кичинекей болгон негизичи. Бирок булар биздин кара байыр жылкылар тоо ташка, тоо тарапка күчтүү болгон да. Мисалы таза кандуу жылкыларыбыз биз тоо ташка жүрө албайт. Анан биздин кара байырдайчы. Анан биз азыр көп неден бери союз маалда биз аргындашылып кеткен. Бирок көп энесине гемоглобин күчтүү болуп, энеси жагынан тартып калгандар, чоңоюп калганда ата жагынан болуп, чоң жылкыларды кара байыр деп атпайбызбы? Эми негизи булар мурунтан аргындашылып калган да. Ошодон бизге азыр кара байыр деп, кара байыр эмес деп көп жерде талаш болот да. Рахмат таксыр. Таксыр, сизге жанагындай суроолорду берейин, анча комментарийге жазылганчы. Сиз эмнеге ачылып сүйлөбөйсүз деген дагы суроолор келиптир да. Неге ачылбайсыз дейт. Мен өзүм негизи ачылып эле сүйлөп жүргөн кездерим болсо керек эле. Билем, биринчиден эми жашоодо ар кандай жашоо болот экен да. Ситуация. Болот экен. Мен өзү жашоомдо ачылып сүйлөй албаган ар бир жүрөктө көйгөй бар да, башка пенделерде дагычы. Эми негизи ачылып сүйлөгөн бир жагы жөндөмдө нерсе да себеп болсо керек. Мен күткөнүм бар да. Может, көрүп аткандыр. Бирок каждый минута, каждый секундта бирок күтөм да. Ошол адамдарды качан келсе кучагым жайып тосуп алсам, качан келер экен депчи, качан келсе пешенесинде өпүп калар экен депчи. Мен өзүм турмушумда ошол себептен ушундай мүнөзгө өтүп калсам керек деп ойлойм.
негизи күткөнүм бар да. Алар деле чоңоюп жигит болуп калышты. Ал эми ачык айтпайм, ал ичимде өзүмө сыр болсун. Эгерде көрүп турган болсо, мисалы, ушулар ар бир мүнөт, ар бир секунд күтөм менчи. Ошо көйгөй мени дайым ойлондурат, бассам турсам. Ошо көйгөйдө мен күлүп жайнай калганым элге билинбесе деп ойлойм. Башка адамдардын, пенделердин башына келбесин. Тагдыр турмуш экен болчу. Мен ошон үчүн деп ойлойм да. Чын эле өзүмдү акыркы күндө сезип калдым, баягыдай жаш кезекте өзүм жашымда ачык. Ушундай бирдекени уюштурганды ачык, ушундай күлүп жайнап жүрчүмүн да. Ал эстем, бирок азыркы күнүмдү элестетем. Андай чөтү болбой калганда ушул мага берген суроону тура эле бер деп ойлойм да. Себеп жүрөгүмдө бир көйгөй бар. Ушу суроону берип өзүмө башкача эме болуп кеттим мен дагычы. Мынакей туугандар, биз дагы Саяпкердин жүрөгүндөгү көйгөйүн козгоп койдук окшойт. Күнөөлүү сезип кеттим өзүм дагы. Сиздер дагы Саяпкерге дуа кылып коюңуздар туугандар. Жүрөгүндө көйгөйлөрү бар экен. Бул көргөзүүнү сиздер менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Аман эсен туруңуздар туугандар.